ГКБга жазбайлы, ГКМга кичине арыз жазып, кичине жок дегенде балким ошол жактан пайда болуп ушул кичине бир аз туура жагына чечип берип, кичине өйдө көтөрүлүп калаар деген анан мени ушуна чакырган. Чакырып, сенде ГКМда бир таанышың болсо, менде 5 таанышым бар, сен антип айтпагын деп дагы айткан да. Монтипчи. Тууралуу ГКМда тааныштарыңыз көппү? Жок, мен Айтыштыңыз го? сүйлөшпөдүк окшойт го. Сүйлөштүк беле? Жок. Келди беле? Ооба, жана бир кыштачы. Мындай да, бизге келип алып туруп коркутушат да. Эми арыз Мен жазам. арыз жазабыз дегенбиз да. Жок, Мен жок, арыз мындай. жазабыз дегенбиз бизчи. Сен бул азыр камерага неме сүйлөйт да. Коркутат. Таксырды айтып аткан жокмун бирок. Ушунун окуясын айталы. Эмне үчүн антип сиз өзүңүздүн кардарларыңызды коркутасыз? Бул мен ГКМга арыз жазам дейт, анан акчасын ала албай атса. Анан сен бир таанышың болсо 5 таанышым бар деп. Ошондой көп. Бул мындай сөз менен сиз азыр буну көрүп аткан УКМК кызматкерлери көрсө дагы айтат, алардын атын жамынып атасыз. Эскертүүлөр берилип атпадыбы? Мындай атын жамынбагыла, минтпегиле деп. Мен өзүм мындай сөздү аябай этият кылып сүйлөйм, бирок вряд ли антип айтам. Мен антип. Башка мындай силерде деп мындай образына булар коркутса айтышым мүмкүн, бирок антип мен коркутуп, мен бирөөнү коркуткан бала эмесмин. Мен серьезно айттым. Айткан да демек, ошондо. Болгон. Мына мына Осмонкулда да киргип ошентип айткан, чакырыпчы. Группадан каяктан угасыздар билем, келип сен эмнеге ошентип айтасың деп туруп чакырып айткан да. Именно сизге айттым эле. Ооба, бизге. Анан эми негизи коркутуш максатта эмес, негизичи. Бирок элдин акчасын алгандан ошо 115 миллион деген бул чоң акча менин оюмчачы. Менин акылыма түшүмө кирбеген акча негизичи. Ошону алгандан кийин бир аз жок дегенде мына жерге кичине көтөрүп, бир аз көтөрүп берсе сүйүнүп калат элек да.